Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Андай ойлор пайда болуш үчүн мамлекеттүүлүктү түшүнгөн кишилерден куралышы керек. Өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы, өлкө башчысымын деген киши дагы мамлекетчил кишилер болуш керек. Мамлекетчил дегенде баягы көкүрөк кагып эле баягы мен элди сүйөм, жерди сүйөм эмес. Мамлекетчил инсан деген государственник. Мамлекетчил деген инсан мамлекетти башкарууга, мамлекеттик структураларда болууга өзүн өзү даярдап, биринчиден табияттан ары жагынан тугулган, экинчиден өзүн өзү окуп, ошого даярдаган инсандар. Государственник деп коет. Бул мамлекетчил ишмер инсандар, алар туаса болот. Мына ошондой инсандардын дээрлик бүгүнкү күндө жоктугу. Мамлекетчил инсандар болсо, алар сөз таап чыгып кетет. Мына кезинде Жусуп Абдрахманов сыяктуу, Абдыкадыр Орозбековдор не деген будуң чаңдардын арасында кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап калып, сууруп чыгып кетишти. Болбосо бир эле учурда Түркистанга башыйып, бир эле учурда Ташкентке, бир эле учурда Москвага башыйып калган мамлекетти өз алдынча кылып чыгарып кетти. Эмне үчүн? Алар туаса мамлекетчил инсандар. Акча баарын чечет деген маселени биздин улут ойлонуп коюш керек дагы. Улуттун уюткуларын издеш керек. Бүгүн маселени акыл менен гана чечет. Ошону ойлонгон, ойлонууга кудурети жеткен, сабаттуу, таланттуу, тажрыйбалуу өкмөтүң да жок, жогорку кеңешиң да жок, президентиң да жок. Бүгүнкү күн менен алек. Мына караңыз. Кыргызстанды сактап калуу жөнүндө да 2 жыл башта уюм түзүшүбүз керек деп айттым эле. Бүгүн да ушундай кырдаал. Бүгүн Абылгазиевдин колунан балекет келбеген өкмөттү бул Жээнбеков үчүн эле керек. Өлкө үчүн кереги жок өкмөт. Тез, ыкчам түрдө кетирип, акылы бар, мүмкүнчүлүгү бар, тажрыйбасы бар, мыкты эр азамат жигиттерди, кыздарды алып келип туруп, өлкөнү коргоп сактап калуу керек болсо, өзгөчө укуктары менен эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кураш керек. Жээнбеков мени сактап калууга деп кыйкырбаш керек, улутту сактап калыш керек бүгүн. Мамлекет өлкөнү сактап калыш керек бүгүн. Бүгүн өлкөнү сактап калуу. Бул ыйламсырап отурган өкмөттүн колунан түк келбейт эч нерсе. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен Кыргызстандагы социалдык экономикалык абал, мына пандемия жараткан кырдаал боюнча, бул маселе боюнча Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун акыркы билдирүүлөрү жөнүндө маек куралы дедик. Саламатсызбы, Адахан мырза? Алейкум ассалам. Мына акыркы күндөрү өлкөдө нарында 2 айыл бири-бири менен чабышуу алдында турушат, жайыт талашып. Бул милиция кызматкерлерибиз жумушка чыкпайбыз дейт. Өкмөт, президент деген биздин эң ушул мамлекеттеги болуп жаткан окуяларга түздөн түз жооптуу адамдар. Бул жөнүндө билсе да билмексендей, көрсө да көрмөксөндөй болуп отурат. Бул стихиялуу түрдө башталып жаткан нерсе, мамлекетте башкаруу жоктугун дагы бир жолу көрсөтүп, мунун аягы бир кейиштүү жагдайларга алып келиши ыктымалбы? Кандай деп ойлойсуз? Өзүңүз баса белгилеп айттыңыз, өкмөттөн да, президенттен да кабар жок дегендей. Өкмөт ушундай мезгилде өргүү деп, эргүү дейби, кандай дейт эс алып жүрөт. Кайсыл жүзү менен ушуну көтөрүп жүрдү экен, кандай болуп эс алып аттı экен, ошого жиберип койгон президенттиң да аман болсун. Ушундай учурларда биз эс алып атабыз деп эс алууга чыгып кеткен Абылгазиева да аман болсун. Бул соңку бир канча жылдардан бери Кыргызстан өзү менен өзү эле агып келаткан эле бир суу. Башкаруусуз, өз алдынча, өзү каалаган жагынан жол таап алып эле ушундай агып бараткан бир кокту колоттордон, жылгалардан агып келген суулар болот, ошол сыяктуу эле болуп агып келаткан. Бул мамлекеттин ээси жок десем, көпчүлүгү мага каршы чыгышып ызылдашат да. Ээси жок болуп калды. Себеп жетекчи жок. Эми коронавирус деп, тажылуу вирус деп кыйкырык салып койгондон кийин жоопкерчиликти алып караш керек да. Башка чоң оюнчулардын оюнуна аралашып куурчак болуп атасыңбы? Демек ошого бир аракет кылды.
Аракет кылыш үчүн өткөндө сиз менен болгон маекте башка жерде айттым эле, аракет кылыш үчүн баш керек. Аны ойлонуш керек, ага программа түзүш керек, ага кандайдыр бир максаттарды коюш керек. А максаттарды коюуга акылы жетпей аткан болсо эмне менен коет? Ошондуктан тек гана кой берди да. Кой берди, кайда барсаң ошондо бар дегендей аракет. Эмне кылса ошо кылышсын, бирок тилекке каршы ошону менен мамлекет күндөн күнгө өзүнүн позициясын жоготуп барат. Бир канча мезгилден бери айтып келем, биз кагаз жүзүндө гана барбыз, а мамлекет катарында жок кесе болуп калды да. Чек араны караңыз, социалдык тармактарды караңыз. Мына сиз айтып аткан качан болду эле Ички иштер министрлигинин кызматкерлери болгондо дагы жана тилкелердеки жооптуу кызматкерлер иштерин таштады. Эмне үчүн? Себеп өкмөт убада берген акчасын төлөбөй атат. Калп айтат, жалган айтат. Айтпадыбы жана өкмөт. Биздин ички иштер кызматкерлери дейт, өтө жогорку даражадагы жоопкерчиликти сезип, ушул пандемия болгон учурдагы иштеген иштерине айлыгыбызды албайбыз деп жарыялады дейт. Кызылдай калп. Кызылдай жалган. Аябай жалган сөз. Ошону кайсы жүзү менен айтты, кайсы бети менен айтты. Рахман Разыков айтканда кайсы бет менен келесиңер дегенден кийин кайсы бет менен ошо милициялардын көзүн карайт. Ким жазды ошондой арызды? Жалган. Мен жөн эле моюнга алыш керек эле, бул бюджет көтөрө албайт. Биз төлөй албайбыз. Биз жөн эле оозубуздун жели жана шайлоо учурунда берет убадаларды. Ошондой кылып жалган убада берип койгонбуз, бирок төлөй албайбыз. Бизди кечиргиле, түшүнгүлө десе башкача болмок, чын болмок да. Анан биз ар бирине ушундай төлөп беребиз деп, мына жуктургандардын баарын карасаңыз көпчүлүгү дарыгерлер. Эмне үчүн? Бул бизнес болуп кетти. Сен жуктуруп алдыңбы? 200 миңден төлөп беребиз деп койгонда, кайдан төлөп берет айлана? Кайсы акчадан төлөп берет? Ошон үчүн жанагы ак халатчандар дагы мага жугуп калды, мен жуктуруп алдым деп жана сөөк саткандар пайда болду. Өтө коркунучтуу окуя. Сен атаңды же эжеңди же энеңди ушунан каза болду деп жазып бер, биз сага акча беребиз деп. Сөөк соодага түштү. Бул кайсы коомдо болот билбейм, биздин кыргыз баласы үчүн, мусулман адам үчүн бул аябагандай чоң жапайычылык. Кечээ мен ушул айт мезгилдеринде айылда болдум. Ушул өзгөндө бир азамат жигит экен, азамат жигит. 500 миң сомго чейин көтөрүшүптүр, жазбай коюптур. Энесини жазып бер, акча беребиз сага деши ушундай кылып барат. Жерлерде ушундай нерселердин болуп атканын эл билбей атабы, укпай атабы, көрбөй атабы, билип турат. Мына ушундай арам жолдорго, арам кадамга барган бийликтин келечеги барбы? Жок. Ушул бийликке эл ишенеби? Жок. Мына милиция ушул бийликти коргоп турган милицияга калп айтып акчасын бербей коет. Бүгүн дарыгерлерге да бербей атат. Ал эмес. Жакын арада окутуучулар, мугалимдер эргүүгө чыгышат. Абылгазиевдин аркасында. Өргүү, эмгек өргүүсүн. Эргүү дешип атпайбы алар? Ошол жактан акчасын төлөп бере турган каражат бүгүнкү күндө жеткиликтүү даражада жок. Туура. Мына ошо тумоого байланыштуу да, бул эми ушуга башталган нерсеге дүйнөдө эки стратегия менен күрөштү. Бир жагы мына бүтүндөй жабылып жатып алган, экинчи жагы бул адрестүү түрдө иштөө, анан экономиканы токтотпогон. Бул мына Швеция, Белоруссия, Тажикстан, биздин кошуна мамлекеттер, Чехия көпчүлүгү ушундай бир катуу жабууларга барбады. Алар социалдык дистанцияны кармагыла, өзүңөрдү сактагыла деген гана бир эскертүүлөр менен, бирок экономика аябай жакшы. Мына Беларусьта өткөндө көрсөтүп атат, экономика кадимкидей иштеп, жумушсуздук жок, ал жерде кайдан жумуш орундар керек, бардыгы жайына кетип атат. Биз мына ошо тескерисинче ушул 3 ай карантиндин ичинде бардыгы жокту жаап, бардыгы жокту токтотуп, бизнестен башканын борбору болгон Ош, Бишкек шаарларын башкалардан жаап алып, азыр мына аягы ушундай деңгээлге жетип калды. Кечээ күнү мына Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жооптуу өкүлү Мария Ван Керхов деген айым айтып жатат. Бул илдет, бул тумо, баягы симптому бар, ана симптому жок, байкалбагандар белгиси бар, белгиси жок. Жукпайт деп атат. Симптому жок болсо адамда вирус алып жүрүүчү, бирок ал жукпайт. Демек бул пандемия дегендин өзүн бир немеге чыгарып атат да, жокко чыгып мындай бир шек санатып атат аябай чоң. Эмесе ооруп калгандар да болуп атпайбы?
ушул нерсе сиз башта бир айткан нерсенин кайсы бир деңгээлде чындыгын далилдеп жаткандай болуп жатат да азыр. Тилекке каршы биздин оорубуз ушундай да. Мадумаров алдын ала айтып коет дагы, анан ур тепкиге алып жатып калышат. Кээ бир карындаштарым кыйкырбады парламентте. Бирөө менен барып амандашалар бекен деп. Алардан айырмаланып мен Кудайдын куттуу күнү көчөдө жүрөм, жөө жүрөм. Баары менен амандашам, кучакташам, кол кармашып учурашам. Титирегенде титиреп жата берсин. Кирковдун өзгөчөлүгү ал кыргыз эмес да. Кыргыз эмес башка бирөө айтыш керек да кыргызга. Ошондо ишеним күчтүүрөөк пайда болот.